Урматтуу министр мырза, Кыргызстанга кош келиңиздер. Сиздер менен Кыргыз жергесинде көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Мен улуу мартабалуу Индиянын премьер-министри Нарендра Моди мырза менен буга чейин 2021-жылы Глазго шаарындагы климаттык саммиттин алкагында болгон жолугушуумду жылуу сезимдер менен эстейм. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, менин атымдан Нарендра Моди мырзага чоң саламымды жеткирүүңүздү өтүнөмүн. Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы мамилелер ар дайым өз ара ишенимге жана достукка негизделип келген. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө биз ар дайым даяр экендигибизди билдиремин. Быйылкы 2023 жыл Индия үчүн абдан активдүү жыл экендигин билемин. Сиздин өлкөңүз Шанхай кызматташтык уюмунда жана чоң жыйырмалыкта төрагалык кылып бир кыйла көптөгөн иш-чараларды өткөрдүңүздөр. Урматтуу министр мырза, соода экономикалык кызматташтык ар кандай эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги кыймылдаткычы болуп саналат. Бул контекстте акыркы жылдарда эки тараптуу соода жүгүртүүнүн өсүшүн канааттануу менен белгилейм. Сиздин Кыргызстанга 2021-жылдын октябрь айында болгон акыркы сапарыңызда тез натыйжа берген долбоорлорго гранттык жардам көрсөтүү жөнүндө алкактык меморандумдарга кол коюлган. Азыр бул меморандумга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө протокол иштелип чыккандан кийин долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тиешелүү иштер тез арада башталат деген ишеничтемин. Ал эми 200 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыя боюнча тиешелүү консультациялар жүргүзүлүүдө. Насыялык келишимдин шарттарын аныктап бүткөндөн кийин макулдашууну тездетүү керек деп ойлойм. Thank you, Excellency, Mr. President. Урматтуу президент мырза, эң биринчиден мен дагы премьер-министр Модиден сизге ысык саламымды айтып кетет элем. Эртеңки мененки кабинеттин сессиянын түз эле келип кеттим. Ошондуктан ал өзүнүн жылуу сезимдерин, жылуу саламын айтып кетти. Эң биринчиден мен сизге президент мырза жана Кыргызстан өлкөсүнө 23-жылы өткөрүлгөн саммиттердин ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап кетет элем. Мен дагы айтып кетет элем, биздин эки тараптуу кызматташуубуз соода саттык экономикалык багытында өнүгүп өсүп келатат жана жакшы өзгөрүүлөр билинип турат деп айтып кетет элем. Мен азыр эле мына тышкы иштер министри менен да сүйлөшүп кетип аттым элем, айтып кетмекчимин. ВСП плюс системасына карата биздин Индиядан келе турган товарлардагы Европанын рыноктарына чыгууга мүмкүнчүлүк берилет экен. Коомчулукту өнүгүү боюнча долбоорлордун кандайдыр бир системаларыбыздын туура келиштирген сүйлөшүүлөрдө өткөрүлдү. Мен абдан кубанычтамын. Ошол грант жардамды берүүгө биз баарын сүйлөшүп тактап алдык. Андан ары да узарып кетебиз. Move on the grant assistance project as soon as possible. Ассаламу алейкум, урматтуу министр мырза, Кыргызстанга кош келдиңиз. Учурда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешине катышуу максатында Бишкекке иш сапары менен келгениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Дагы бир жолу кош келдиңиз. Пакистан эл аралык жана регионалдык мамилелер системасында маанилүү орунду ээлейт жана Кыргызстан Пакистан менен эки тараптуу, ошондой эле көп тараптуу форматта кызматташтууну өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгилейм. Урматтуу министр мырза, Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы өз ара мамилелер жылдан жылга өнүгүп бара жатат. Кызматташтык Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык аянтчалардын алкагында да ыраттуу илгерилөөдө. Келерки жылдын башында Пакистанда кезектеги парламенттик шайлоолор болорун билем жана анын ийгиликтүү өткөрүлүшүн каалаймын. Келе жаткан 2024-жылдын ичинде эң жогорку жана жогорку деңгээлдеги өз ара иш сапарларды жана иш-чараларды уюштурууга багытталган биргелешкен иш алып барууну белгилейм. Honorable President, Your
Улуу урматтуу президент мырза, мен эң биринчиден сиздер менен жолукканыма кубанычтамын. Кечээ түнү Бишкекке келгенден баштап мен абдан жылуу меймандостукту көрүп атам. Бизди ким тосуп албаса дагы абдан жылуу тосуп алып атышат. Урматтуу президент мырза, мен экинчи жолу келип атканым Кыргызстанга, бул аябай кооз өлкөңүздөргө келип аткан экинчи иш сапарым болуп атат. Ошондуктан мен байкаганымча абдан жакшы өзгөртүүлөр болгонун айтып кетет элем. Сиздин президентиңиздин алдында жакшылыктарды байкап атам. Урматтуу президент мырза, мен да айтып кетет элем, ушул жакшылыктардын баары менин урматтоом менен айтып кетчү сөздөр болуп атат. Анткени политикалык саясат жагынан дагы, экономикалык стабилдүүлүктүн өнүгүшүнө дагы болуп аткан өзгөрүүлөрдү сиздин жана сиздин командаңыздын башкармаларынан көрүп атабыз. Биздин өлкөбүздүн атынан жана элибиздин атынан айтып кетет элем, сизди чакыруубуз, сизди чакырган учурларда биз абдан кубаныч менен тосуп алабыз деп даярдыгыбызды билдиребиз. Ошондуктан сиздерге ыңгайлуу болгон убакытта Пакистанга кош келиңиздер. Урматтуу президент мырза, мен дагы өзүмдүн коллегамдын, өзүмдүн боордошу менен Жээнбек Кулубаев мырза менен тышкы иштер министри менен жолукканымда бүт биздин болгон кызматташуу маселелерин чечип сүйлөшүп алдык. Абдан кубанычтамын жана ыраазымын. Биздин бизнес менен бизнеске, адам менен адамга болгон кызматташуубуз абдан жакшы деңгээлде деп айтып кеттим. Андан тышкары лидерлик менен лидерликтин да кызматташуусу жакшы деңгээлде. Ошондуктан Кыргызстандын биздин өлкөбүз менен болгон кызматташууну мындан дагы бекемдөөгө биздин аракетибизди айтып кетет элем. Урматтуу президент мырза, ушул институционалдуу механизмдерди биздин кызматташууну чыңдоого жана андан ары бекемдөөгө биз эки министрликтердин, тышкы иштер министрликтердин деңгээлинде, орун басарлардын министрликтин орун басарлары деңгээлинде жана лидерликтин сиздин жана биздин өлкөбүздүн командабыздардын ортосунда болгон кызматташууну ушундай деңгээлдерде кеңейтүүгө жана бекемдөөгө даярдыгыбызды билдиребиз. Сиз айтып кеткендей, биздин эки тараптуу кызматташуубуз гана эмес, башка платформалардагы болгон кызматташууну дагы айтып кетет элем. Бириккен Улуттардын платформасы болобу же Шанхай кызматташуунун платформасы болобу. Мындан ары дагы биздин канаттандырган маселелер булар. Биздин баалуулуктар бирдей болгонун айтып кетет элем. Регионалдык жана глобалдык ситуацияга биздин көз карашыбыз дагы туура келе турган шайкеш болуп турат. Or Shanghai Cooperation Organization. Уважаемый господин премьер, рад нашей очередной встрече с вами, но уже на гостеприимной кыргызской земле. Приветствую вас с официальным визитом в Кыргызстан и участием в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Я с теплотой вспоминаю свой государственный визит, плодотворные и доверительные переговоры с председателем Китайской Народной Республики, уважаемым господином Си Цзиньпином, которые увенчались поднятием кыргызско-китайских отношений на новый качественный уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Нас очень радует активизация кыргызско-китайских отношений за последние годы, свидетельством чему является динамика взаимных визитов на различных уровнях. В течение этого года состоялись визиты в Китай председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, его заместителей, государственного секретаря Кыргызской Республики, руководителей ряда министерств, ведомств, глав регионов. По линии межпарламентского взаимодействия в Китае принимали заместителя төрага Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, а в Бишкеке мы с удовольствием принимали делегации Всекитайского собрания народных представителей, партийных и государственных руководителей регионов Китая, Суар, Шаньдунь, Шэньси и Цинхай. Уважаемый господин премьер, помимо визитов активизировались мероприятия в рамках двусторонних и многосторонних взаимоотношений, экономические форумы, научно-практические конференции, диалоговые площадки, выставки и многое другое, направленные на расширение и укрепление сотрудничества в рамках формата Центральная Азия, Китай, Шанхайской организации сотрудничества. Это еще
больше и сильнее упрочила отношения добрососедства, дружбы, сотрудничества и взаимной выгоды между нашими странами и нашими народами. Хотел бы еще раз подчеркнуть неизменность позиции Кыргызской Республики по поддержке Китайской Народной Республики в вопросах Тайваня, Синьцзяня, Синьганя и Тибета. Вопросы обеспечения безопасности и стабильности двух стран и региона традиционно остаются одним из основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая. У нас имеются единые позиции в вопросах противодействия 3 силам зла, а также наркотрафику и киберпреступности. Только совместными усилиями можно эффективно противодействовать новым и традиционным вызовам и угрозам. Я чрезвычайно рад в золотой осень посетить прекрасную кыргызскую землю. Господин президент, вы всегда относитесь к Китаю дружественно. Как вы правильно отметили, в мае текущего года вы совершили гоствизит в Китае и приняли участие в первом саммите Китай-Центральной Азии, на парях которого председатель Си Цзиньпин провел с вами плодотворные переговоры, которые позволили вывести наши двусторонние отношения на качественно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, новую эпоху, а также совместно объявили о создании сообщества единой судьбы в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания между Китаем и Кыргызстаном, что имеет знаменательное значение в истории двусторонних отношений и задало четкий ориентир дальнейшего развития наших отношений и взаимодействия. Только что мы с господином премьером Жбаровым провели содержательные, углубленные обмен мнениями. Кыргызстан – это важный сосед Китая. В последние годы, господин президент, благодаря вашим реформам внутри вашей страны, вы выработали целый ряд мер, нацеленных на обеспечение стабильности, развития, а также солидарности. В социально-экономическом развитии вашего государства были достигнуты весьма положительные результаты. В рамках моего визита в этот раз я тоже ощущал это на себе. Это тоже мой первый визит в регион Центральной Азии после моего прихода к власти. Китайская страна придает большое значение развитию отношений с Кыргызстаном и готов с кыргызскими коллегами полноценно реализовать важные договоренности наших лидеров и содействовать многоплановому сотрудничеству наших стран, постоянно выходить на новый уровень, на благо наших народов. Я готов с вами, господин президент, обменяться мнениями по вопросам, представляющим наши общие интересы. Спасибо большое. 共同关心的问题我们交换意见。我先说这几句，谢谢。